Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечке чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Райымбек Матраимов камалды. УКМК райым миллионду жана ананы бир туугандарын Азербайжандан кармап Кыргызстанга алып келди. 1 майдан тарта электр энергиянын баасы 11 тыйынга жогорулайт. Токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаңы төшөлгөн асфальтты кайрадан казуу Жалал-Абадта адатка айланды. Казылгандан соң жамалган жолдор мурдагыдай калыбына келбей шаардыктардын нааразычылыгын күчөтүүдө. Кытайлык Тайбейди жеңген Кыргызстандын курама командасы ФИФАнын рейтингинде эң мыкты 100 команданын катарына кирди. Бул тизмеде жалпысынан 205 улуттук команда бар. Москванын четиндеги Крокус-Сити холлдо орун алган теракт учурунда каза болгон делген 2 кыргызстандык кыздын сөөгү генетикалык экспертизага жөнөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирет. Тимден билдиришкендей, кыргызстандык 2 жаранды каза болду деп таануу азырынча эрте. Анткени Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтында жарыяланган тизме генетикалык экспертизалары аяктай элек жарандардын, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын маалыматтары камтылган. Алардын ДНК анализинин жыйынтыгы азырынча чыга элек. Белгилей кетсек, Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгондордун тизмесин жаңылаган болчу. Ага ылайык 26 март саат 20:00 карата 120 адам каза болгондугу айтылат. Алардын арасында кыргызстандык Маеза Гүлжигит кызы менен Эдита Жусупованын ысымдары бар. Коррупционер атынган мурдагы бажы кызматынан төрагасы Райымбек Матраимов бир туугандары менен кошо УКМК тарабынан кармалды. Алар Азербайжан Республикасынан кечинде Кыргызстанга алынып келинди. Учурда Райымбек Матраимовго карата 2 кылмыш иши тагылып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, 2020 октябрда бийлик башына келгендерге эл тарабынан Райымбек камалсын деген талаптар коюлган эле. Ал бир эле Кыргызстанда эмес, Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен катар АКШнын Магнитск тизмесине кирген. Эми анын кармалышы бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү саясий эркен көрсөтүп, чечкиндүү кадамы катары бааланууда. Эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы кече 25 мартта аны Азербайжан Республикасынан кармап Кыргызстанга алып келди. Аны менен бирге бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек Матраимовдор да алынып келинген. Райым миллион же коррупционер атынган мурдагы бажычыга карата эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренелери боюнча кылмыш иши ачылып, учурда тергөө иштери уланууда. Эми кармап келгени абдан туура болду. Анын үстүнө ушунчалык тез ыкчам иш менен кармалып келгени абдан жакшы болду. Себеби элдин арасында көп ар кандай сөздөр болуп аткан, муну кармай албайт, бул качып кетет, анан сатып алат дегенчи. Ошонун баары азыр четке кагылып абдан жакшы резонанс болуп атат. Элдин оюн, пикирин 90-80% баардыгын туура кылды деп атат. УКМКнын буга чейинки ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендигин аныктаган. Анын негизинде өлкө аймагынан Азербайжандан келген уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалган болчу. Жанагы көрүп атабыз да, бир киллерлерди жиберип, ушу бийликти алуу кандай болсо да кайрадан бийликти алып, мурунку эле душман болуп жүргөндөр бири-бирин. Ушул миллион болуп кеткен деп, ошол экин алып чыккандар менен кайрадан биригип, эми карабайсыңар, бийлик үчүн душмандар менен кайрадан биригип, булардын бир эле максаты ошо эптеп бийликке жетиш керек, баягы нерсесин улантыш керек болуп атат да. Буга кылган, өзүнө кылган баягы жоопкерчиликке тартуу маселесинен качып, ошону өлтүрткөнгө аракет кылган, бул мындай айтканда айванчылык. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киришем экен. Мындан ары мамлекетте
Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райымбек Матраимов буга чейин саясатка аралашпаса да кадимкидей таасири билинип турган анын мамлекеттик чиновник, депутаттар менен тыгыз байланышы саясаттагы таасирдүү салмагын далилдеп турат. Матраимовдун түзгөн көмүскө схемалары боюнча эл аралык журналисттерге чейин иликтөөлөрдү жасашкан. Ал камчы Көлбаев менен катар АКШнын Магнитск глобалдык тизмесине да кирген. Ал эми октябрда бийликке келгендерге Райым камалабы деген суроо кабыргасынан коюлуп, анын камалары убадаланган эле. Анан Райым миллион кетсин деген бул талап болгон. Ошондо президент азыр жаңы болуп аткан Садыр Нуркожоевич элге сөз берген. Кудайым буйрса Райым миллионго да жетебиз. Райым миллион камалат деген. Президент эмнени айтса ошонун баарын аткарып келатат. Кудайым буйрса мына ар бир кыргыз элине мындай жакшылык кылып өнүгүү болот атабы, ошого жетебиз. Мына айтканын баарын кылып келатат. Буга чейинки бийлик башындагылар Матраимовдорду камамак тургай, аларга каршы сөз айтууга да ашкан эмес. Элдин рызкысына кол салгандыгы үчүн учурдагы бийликтин саясий эрки жетип, өз өмүрлөрүн тобокелге салуусу менен ишке ашууда. Мурдараак 2 миллиард бюджетке төгүп, миллиондогон мүлктөрү мамлекетке өттү. Түзгөн коррупциялык схемалар жоюлду. Мурдагыдай эле товардын көлөмү, бажы ставкалары менен бажылык жыйымдар 2-3 эсеге өстү. Демек ортодогу айырма каражаттардын баары жеке жактардын чөнтөгүнө түшүп турган. Азыр алар мамлекеттик казынага түшүүдө. Президент өзү чакырып алып, тынч жүр, кийлигишпе саясатка, же болбосо башка криминалдар менен аралашпа деп айтты. Андан Ташиев айтты. Баары бир өзүнүн билгендигин кылып бул кыргызча мындай оройрак айтканда көпкөндүк кылды да. Азыркы кармалып аткандыгы болсо, мына өздөрү тынч тура албады. Бийлик деген азыр деген бардык жерде колу буту узун дегенде азыр улуттук коопсуздук кандай иштеп атат көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн бул калгандарга да сабак болот да. Мына мисал үчүн айкөлдүк кылып, менин оюмча бардыгын айкөлдүк кылды. Бир эмес 2ден 3төн жолу эскертип чыгарды. Камалгандарды 3 чыгарды. Чыгарса эле чыгып алып эле кайра мындай кылат экен да. Менин оюмча бардыгына мына президент 1ден эмес 2ден. Ошол кээ бирөөлөр акылдуу мындай сөз уккан эртеңки мындай адамдар бирле жолу эскертип берип чыгаргандан кийин оңолуп кетип атышат да. Мурунку көнүп алгандар болсо жок кайрадан эптеп баягы кылышыбыз керек деп атат да. Анан бийлик карап отуруш керекпи? Кайдан болсо да жердин түбүнөн болсо дагы таап келип туруп, мына өздөрүнүн мыйзамдуу чараларын көрүп атат. Бул абдан туура эле нерсе. Матраимовдордун издөөдө жүргөн жеринен экстрадицияланышы бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү чечкиндүүлүгүн көрсөтүүдө. Учурда ар кандай кылмыштуулук жана коррупция менен аеосуз күрөш мамлекеттин стабилдүүлүгүн камсыздай алды. Анын арты менен чет элдик инвесторлордун ишеними бекемделүүдө. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, регион Бишкек. Сот Райымбек Матраимовду 26 апрелге чейин камакка алды. 27 мартта Бишкектен 1-май райондук сотунун судьясы Миран Шерматов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасын карап, 26 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алды. Мурдагы бажычы өзү жана адвокаты коюлуп жаткан айып тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Атайын кызмат эл аралык издөөдө Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Телек Руслан Исламбек Матраимовдор 26 мартта Азербайжандан Борбору Баку шаарынан Бишкекке алынып келген болчу. Ага кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222-беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун атын жаманган шылуундар пайда болду. Бул тууралуу ал өзү социалдык тармактагы баракчасына жазды. Алагөзовдун маалыматына караганда, айрым шылуундар анын атынан мамлекеттик органдарга телефон чалып, алар үчүн ар кандай керектүү техника сатылып алынганын айтып, терминал аркылуу бажы төлөмдөрүн төлөөнү талап кылышууда. Мындан тышкары дагы эле менин атыман шылуундар 1-айым Айгүл Жапарованын иш-чараларын уюштуруу үчүн акча чогултулуп жатканы тууралуу маалыматтар түшүүдө. Мындан улам пресс катчынын милдетине финансылык төлөмдөрдү, каржылык операцияларды жана сатып алууларды жүргүзүү таптакыр кирбес деген коомчулукка эскертип өттү. Андыктан жарандарды акча каражаттарына сак болууга чакырды. Айрым шылуундар менин атыман мамлекеттик органдарга телефон чалып, алар үчүн ар кандай керектүү техника сатылып алынганын айтып, терминал аркылуу бажы төлөмдөрүн төлөөнү талап кылып жатышыптыр. Мындан тышкары дагы эле менин атыман шылуундар 1-айым Айгүл Жапарованын иш-чараларын уюштуруу үчүн акча чогултуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар түшүүдө.
Мындан улам пресс катчынын милдетине финансылык төлөмдөрдү, каржылык операцияларды жана сатып алууларды жүргүзүү таптакыр кирбестигин дагы бир ирет баса белгилеп айта кетейин. Сак болсоңуздар, мына ушул сыяктуу махинацияларга алданбасаңыздар. Эгерде маалыматтан күмөн санасаңыздар, аны кайра текшерип тактаңыздар. Же болбосо менден сураңыздар. Өзүңүздөргө жана акча каражаттарыңызга сак болуңуздар. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулуна каршы сотко арызданды. Муну министр өзү ырастап, бул депутаттан аны кылмыштуу топторго тиешеси бар деп айыптаганына байланыштуу экенин тактады. Соттон 10 000 сом өндүрүп берүүсүн суранды. Бул эми символикалык баа, негизи 1 сом сурайын деген. Фактысы жок туруп эле айыптап, өзүн жарнама кылгысы келген депутаттар да көп. Алар мындайды токтотушу керек, мен буга үлгү болоюн деп жатам. Алар трибунадан сүйлөгөн сөзүнө жооп бере тургандай болушу керек. Коргонбай уулу менден Ноокат районундагы ооруканага кызматка бир жигитти коюп бер деп суранганда койбой койгом, деди Бейшеналиев. Бишкектен Лелиан райондук соту бул тууралуу арыз түшкөнүн ырастады. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламенттен 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп тийиштүү органдарга чара көрүүгө чакырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимовдун уулу Иззат Салимовду жана Мадина соода борборунун коопсуздук кызматынын башчысынын кармалганын кабарлады. Ишкердин уулу Кримтөбөл камчы Көлбаевдин кылмыштуу шериктештиктин курамындагы ишкерлерден опузалап акча алгандыгын билип туруп, кылмыштуу кирешелерди адалдоо, Көлбаевдин кылмыштуу каражаттарын кыймылсыз мүлккө салуу боюнча аракеттерди жүргүзгөндүгү аныкталган. Аны менен бирге Мадина соода комплексинин коопсуздук кызматынын жетекчиси Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен тил табышып алып, узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп келген. Ал 2020-жылы Жогорку кеңешке шайлоодо депутаттыкка талапкер катары көрсөтүлүп, Көлбаевдин квотасы боюнча Мекенем Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесине киргизилген. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимов 25 мартта абактан бошотулган. Алдын ала маалыматтарга караганда, Салимов мамлекетке убада кылынган $20 миллион $15 миллион өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтурган. Кыргызстанда электр жарыгына болгон баа 1-майдан тарта көбөйтүлүшү мүмкүн. Министрлик өлкөдөгү инфляциянын деңгээлин эске алуу менен тариф 11 тыйынга жогорулай турганын кабарлады. Өлкөдөгү энергетикалык абалга байланыштуу мындай кадамды көпчүлүк колдоого алат. Анткени адистер электр жабдыктары эскирип, айрымдары дээрлик 30 жылдан бери жаңылана электигин айтып келишкен. Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясы 11 тыйынга кымбатташы мүмкүн. Министрлер кабинети калкка электр энергиясына болгон бааны ушул жылдын май айынан тартып көтөрүүнү сунуштап, токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, тариф инфляциянын деңгээлин эске алуу менен чыгарылган. 2024 жылдын 1-майынан тартып электр жарыгы 10,8 тыйынга кымбаттайт. Айына 700 киловатт сааттан ашык колдонулган учурда 23,3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандарга 35,4 тыйын. Айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулат. 700 киловаттка чейин бүгүнкүндө 1 сомдон. 700 киловаттан ашканы 2 сом 16 тыйын. Үй бүлөлүк көмөк деген тарифибиз бар. Бул калкка байланыштуу, буларга 50 тыйындан. Өндүрүштүккө катышкандар бул алтын кендегилер 5 сомдон, андан сырткары коммерциялык багыттагылар 2 сом 87 тыйындан. Сугат багытындагылар 1 сом 10 тыйындан. Электр энергиясына болгон баанын өсүшү коомчулукта талкуу жаратты. Айрымдар элдин мүмкүнчүлүгүн эске алыш керек десе, көпчүлүк электр жабдууларын жаңылоо үчүн тарифти жогорулатууга макул. Туура эле деп ойлойм, кичине элдер жардам кылыш керек өкмөткө. Көз карашым түз эле, балким ошол баягы ремонт кылабыз деп атпайбы эмелердичи. Мүмкүн ошол үчүн дагы көтөрүп аткандар да. Эми азыр негизи эле жакшы эле иштеп атат го баардыгычы, ошол балким ошону көтөрөбүз деп ошондой өчүрүүлөр болбосун деп кылып аткандыр. Эми 11 тыйын деген бул менин оюмча андай деле чоң эмес да. Кымбаттап атпаса жакшы да бизгечи.
кымбат болуш керек эмес. Мына айыл апаларында эми иш жумуштары башталды. Ошо иш жумуштарына байланыштуу баарында кыйынчылык да, акчаны, неме электр энергиясына төлөп койгонго. Эми бар жокту көрүп атабыз, шарттарды бар жок бузулган. Eski transformatorlar 30 жылдан бери элдер эле туура түшүнүш керек, эми бардыгын оңдош керек. Адистер ГЭСтердеги жана көмөк чордондогу электр жабдыктарынын эскилиги жеткенин, айрымдары эгемендикти алгандан бери жаңылана электигин айтып келишет. Буга өз кезегинде каржылык мүмкүнчүлүк жетпей, бул тармакка көңүл бурулбагандыгы менен түшүндүрүшөт. Эң арзан баа энергияга биздики. Бирок мында карасак, тетиктерди алмаштырып, оңдош үчүн каражат керек. Каражатты каяктан алабыз? Тарифтерди секинден көтөрүп, анан кийин каражат табыш керек да. Андан тышкары мына Токтогулду, азыр Үч Коргондо атабы, ошону оңдоп ала турган болсок, азыр иши мощность көбөйөт. Мощность көбөйгөндөн кийин светти дагы элдерге кеңири берилип калат да. Токтогул ГЭСинин биринчи гидроагрегатынын реконструкциялоо ишинин башталганына 20 күндөн ашты. Бул иште 2024-25 жылдын күз-кыш мезгилине калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн толук бүткөрүү пландалууда. Эгер жумуш ийгиликтүү аяктаса, Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу дагы 60 мегаваттка көтөрүлөт. Мындан тышкары Үч Коргон ГЭСин модернизациялоо долбоору дагы башталган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Жалал-Абад шаарында жаңы төшөлгөн асфальттарды кайрадан казуу модага айлангандай. Жаңы асфальт басылып, көп убакыт өтпөй кайрадан каза баштайт. Себеби жергиликтүү бийлик газ, суу түтүкчөлөрүн өткөрүүнү унутуп калышат. Бирок казылган жерлерди жамаганы менен баштапкыдай калыбына келбей, жолдун абалы бир топко начарлайт. Бул айдоочулардын жана шаар тургундарынын нааразы пикирин жаратып келет. Жалал-Абад шаарында жаңы төшөлгөн асфальттарды кайрадан казуу көнүмүш адатка айланган. Анткени жолго асфальт басылгандан кийин газ же суу түтүкчөлөрүн өткөрүүнү унутуп коюшат. Мисалга Токтогул көчөсүндөгү бак дарактарды сугаруу үчүн жолду казып, суу түтүкчөлөрүн алып өтүшкөн. Бул айдоочулардын нааразы пикирин жаратып келет. Мен да таксабат кылам. Асфальтты курулган сонун асфальттарды шарт оюп туруп эле бирдекени алып кирип, анан кайта өзүндөй кылбай, өңгүл кылып кайтып, мүмкүн эмес да, өзү асфальт ойбош керек. Алдын ала ойлонбой эле, мына жерге суу кургап калды, оюп сала эле да сууну апаргыла. Бул жол акыры. Бул Жаныш Бакиев көчөсү. Мындан 3 жыл мурун оңдолуп асфальт төшөлгөн. Бирок арадан көп убакыт өтпөй эле суу түтүкчөлөрүн өткөрүү зарылчылыгы жаралып, жолдун ортосунан казылган. Ал эми кайрадан жамалганы менен казылган жер чөгүп, бул дагы айдоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаратууда. 20-30 сантиметр чөгүп кеткен. Жол жакында эле болгон, 3 жыл боло элек. 21 жылды июль айында бүткөн эле ошол жолчу. Мына 3 жыл боло элек да. Кийин артынан казып, көрүп атасыңар бүгүнкү күндө жолдо акыбалын. Ошол эле мисалы үчүн Осмонов көчөсү жаңы асфальт ташалды, бирок уже ошо колодистерди жандары чөгүп кетиптир. Тургундар тарабынан бул көрүнүш жергиликтүү бийликтин шалакылыгы деп бааланат. Анткени жыл башында ар бир кызмат менен сүйлөшүп, пландуу жумуштар аткарылбайт. Ошол эле учурда муниципалдык кызматтарда кесипкөй адистер жоктугунан ушундай көрүнүштөргө жол берилип келгендигин айтышууда. Шалакалык деп да айтса болот да. Себеби бул негизи башка мамлекеттерде жылды башында эле пландаштырат да. Могул жерде мындай кылабыз же ар Алтайда мындай жерге мындай кылабыз деп ошондо смежный организацияларга, мекемелерге сүйлөшөт. Мындай жерге труба ташайлыбыз же биз могул көчөгө жаңы асфальт басып атабыз, силер труба ташай турган оюңар барбы жокпу деген сүйлөшүүлөр болот да. Биздикилер эми бири-бирге айтпай эле, бирөө асфальт ташаса эртеси күнү башкасы келип, газ өткөзөт элем же суу өткөзөт элем деп жакшы жаңы нерсени бузат кайрадан. Макул бузгандан кийин аны кайрадан өзүдөй оңдолбойт да уже. Мындай профессионалдар келбейт да, эми кандай башкасы мезде. Мисалы үчүн кече эле бир мекемени башкарып жүргөн, бүгүн бул мекемеге келди.
Мында профессиональный жанагысы жок. Казылган жолдордун көпчүлүгүндө суу түтүкчөлөрү өткөрүлгөн. Учурда текшерүү иштери жүрүп жаткандыгы айтылып, бүтөөрү менен асфальт төшөө иштери башталат. Ал эми чөгүп кеткен жерлерде тендерден уткан компания кайрадан калыбына келтирет дейт жергиликтүү бийлик. Ал жерде бүт счетчиктер коюлган, шкафчиктер коюлган. Биз аны текшерип алып туруп, анан асфальт басышыбыз керек болот да. Бирок кыш мезгилинде биз ошону текшерүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Себеп дегенде жылуулук системасын үзгүлтүккө учуратпоо үчүнчү. Азыр мынакей толук кандуу иштери башталды уже, текшерүү иштери. Биз качан текшерип алгандан кийин кайра оштоп, кайра чукпаш үчүнчү, эгерде бир жерден участка болсо, кайра чукушка туура келет да. Азыр текшерүү иштери уже бүтөйүн деп калды. Текшерип бүтсөк, мына асфальт заводдорду күтүп атабыз азыр. Анын өзүнүн технологиялар болот, баягы асфальт күн жылыса, асфальттар чыкса, биз уже баштайбыз иштерди. Спутник ичи шаарчасынын Манас проспектисинин жолунда ар тарабы казылып, учурда бузулган абалда турат. Бул жол асфальтталганы менен шагыл жолдон эч кандай айырмасы жок. Ал эми Жалал-Абад шаарында өткөн 2023-жылы 22 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлгөн. Бул жолдорго да түтүкчө өткөрүүнү унутуп калышып, кайрадан казып баштабайбы деп шаар тургундары кабатыр болууда. Айбек Исабеков, Асқар Маматисақов, регион. Жалал-Абад курортунда Ырыспай Абдыкадыровдун этнокомплекси курулат. Жер маселеси чечилген, каражат бөлүнсө, залкар инсандын көзү этирүү кезинде арманы ишке ашмай болуп турат. Бүгүн эл аралык Ырыспай Абдыкадыровдун клубунун мүчөлөрү депутат Шайырбек Ташиев менен жолугушууда сунуш берип, эл өкүлү этнокомплекстин курулушун өз көзөмөлүнө алып, жардам бермей болду. Жалал-Абадта Ырыспай Абдыкадыровдун амфитеатры курулат. Этнокомплекс улуттук колоритте жасалып 200 адамга ылайыкташат. Мында залкар инсандын эстелиги орнотулуп, чыгармалары жаңырып турмакчы. Аталган жайда коноктор үчүн эс алууга бүт шарттар түзүлөт. Бул үчүн Жалал-Абад курортунан жер ажыратылган. Каражат жагы чечилсе, Ырыспай Абдыкадыровдун көзү тирүү кезинде айтылган керези ишке ашмай болуп турат. Biz ayttık, kurup durup sizlerge ötkörüp bereriz, bir polnu sağırası 4 жағына видео камера koyuyorsunlar, bir mınday başı bulgarıp baş gerekti. Oşol beni Şairbek Lıçayışı'ya eğer mümkün bolsa uşul sizge kayırlığınız var ile uşulu sizge tapşırıp koyayım. Ырыспай Абдыкадыровдун этнокомплексин куруу залкар инсандын атын алып жүргөн клуб мүчөлөрү тарабынан көтөрүлүп, каражатына депутат Шайырбек Ташиев көмөктөшмөй болду. Эл өкүлү бул сунушту колдоого алып, күз айларында бүткөрүү планын билдирди. Ушуну Жалал-Абадка орноштуруп койгон болсо өтө жакшы болот. Себеби дегенде азыр уккандай 15 мамлекет, дүйнө жүзүндө 15 мамлекетте ушу клубтун мүчөлөрү бар экен. Анан кийин дүйнө жүзүндө бүт жанагы ыр сүйүүчүлөр ушул биздин композитордун ырларыны ырдап жүрүшөт. Ошондуктан ушул биздин курортубузда оңолуп калса, курортубузга келген меймандар дагы ушул жанагы этнокомплексти көрүп, Ырыспай Абдыкадыров боюнча маалыматтарды алып, ошол жердеги жанагы ырларын угуп кетишет. Орун басарым бар ошол жерде сөз болгондо. Мен көп жерде ордум. Шакафтарда жаттым, Анколада да жаттым, Бишкекте жаттым. Эми ушу Жалал-Абадка келгенде такай жакшы болуп калам да. Ушул жерде бир эстелигим тургузуп калса экен деп арман кылып айтканда. Аны ошону арманы керезин аткарайлы деп 30 жылдан бери жүрдүк да. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Ырыспай Абдыкадыровдун 1-чи даражадагы ардактуу ордени менен сыйланып, клубтун мүчөлүгүнө кабыл алынды. Тарбиялык негизде, бул патриоттук негизде, идеологиянын негизинде ушуга кошулган биз инсандарыбызды жоготуп албастан, ошолордун оюна, акыл эсине постоянно ар дайым салып турушубуз керек. Ушундай биздин залкар инсандарыбыз болгон, өзүбүздүн агаларыбыз депчи. Кудай буюрса, ушул мүчө болуп, ушул клубка мүчө болуп келгениме мен да кубанычтуу болуп, дагы көптөгөн алдыда иштер бар. Мына азыр өткөндө Султан агайыбыз бизге дагы барып кеткен, барып өзүнүн кат менен кайрылган, дагы азыр дагы көп макулдашуулар болуп атат. Эл аралык Ырыспай Абдыкадыровдун клубу 1994-жылы ачылып, 30 жылда эл аралык деген макам алды. Бүгүнкү күндө анын 1500дөн ашык мүчөлөрү бар.
Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалалабад. Матч 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өткөн беттеште Кыргызстандан курама командасы 5-1 эсебинде жеңишке жетти. Президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү футбол боюнча Кыргызстандын курамасын Кытайдын Тайбэй командасы менен болгон беттешүүнү колдоп барса, оюнга 13 миңден ашуун күйөрмандар келишкен. Беттештен кийин бийлик башында тургандар спортчуларды жеңиш менен куттуктап, мамлекет башчы көйгөй болсо ачык айтууну айтып, аларды чечип берерин убадалады. 26 мартта Бишкектеги Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунун квалификациялык раундунун алкагында Кыргызстандын улуттук курамасы менен Кытайлык Тайбэй курамасынын беттеши ак шумкарлардын ири эсепте жеңиши менен аяктады. Оюндун биринчи бөлүгүндө Кыргыз курамасынын оюнчусу Жоэл Кожо биринчи голду жаратты. Көп өтпөй экинчи жана үчүнчү гол мына ушул эле оюнчу тарабынан киргизилип, биринчи тайм 3-0 эсеби менен жыйынтыкталды. Борбор калаада болгон оюнга өлкө башчысы Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү Кыргызстандын курама командасын колдоп келишкен. Ажонун жанында футбол федерациясынын президенти Камчыбек Ташиев да ак шумкарлардын оюнун колдоп коштоп турушту. Ал эми экинчи бөлүктүн 33 мүнөтүндө Христиан Браузман Кыргыз курамасынын пайдасына 4-чү голду киргизди. Андан кийин Тайбэй командасынан алгачкы гол тебилди. Негизги убакыт аяктаган соң башкы калыс 4 мүнөт кошуп берип, бул аралыкта Кемимерк 1 гол киргизүүгө жетишип, беттеш 5-1 эсебинде Кыргыз курамасынын жеңиши менен аяктады. Кытай Тайбэйнин командасы менен болгон беттешке стадионго 13 миңден ашуун күйөрман келишкен. Оюндун жүрүшү купулуна толуп жатканын айткан көрүүчүлөр беттеш жогорку деңгээлде өтүп жатканын билдирип, командалардын даярдыгы мыкты экенин кошумчалашты. Чыгат. Иншалла сон лучше, эң лучше болот. Жакшы, өтө сон деңгээлде болот. Мощный болот. Кыргызстан! Манайс 5, ойдогудай болот буюрса, баары сон. Кыргызстанга ишенебиз да, өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн мамлекетке 100% ишенебиз. Колдоп келдик, дагы да колдой беребиз. Оюн абдан жакшы, мага жакты. Кожоушу хэт-трик кылды, абдан жакшы өтөт. Бизге абдан радостно да, анткени Кожо бизди ушунда никто не ожидал, хэт-трик мына кылды. Беттештен кийин өлкө башчы Садыр Жапаров жана Кыргыз футбол федерациясынын президенти Камчыбек Ташиев курама команданын кийинүүчү жайына барышты. Мамлекет башчы спортчуларды жеңиш менен куттуктап, көйгөй болсо ачык айтууну айтып, аларды чечип берерин убадалады. Ага улай спорттун бул түрүн өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан $5 миллион бөлүнгөнүн кошумчалады. Вот Камчыбек Кадыршаевич теперь будет следить за вами. Он будет полностью обеспечивать государство. Мы чем можем, поможем. Остальное он все сам находит. От государства вот Акылбек Кусербекович. 5 миллионов долларов выделил. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев футбол боюнча президентке отчет берип турарын айтып, Садыр Жапаров спорттун бул түрүн жакшы билерин белгиледи. Ребята, насколько вам хорошо известно, что по поручению нашего уважаемого президента я стал сейчас вашим руководителем футбольного союза нашей страны. Так, теперь отныне я буду это все контролировать, смотреть, президенту докладывать постоянно, потому что наш уважаемый президент сам является профессиональным футболистом. Да, поэтому он все знает, как вы здесь, как играет, кто устал, у кого ноги не выдержали или слабые. Он все здесь смотрит, все видит. Каждого из вас по фамилии знает. Так, и постоянно меня вызывает и спрашивает. Оюндан соң акшумкарларга маалымат жыйын өткөрүлдү. Анда башкы машыктыруучу эки оюнду катары менен жеңүү оңойго турбаганын белгиледи. Ошондой эле ал дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына даярдануу учурунда болгон оор мезгилин баштан өткөрүп, атасы каза болгонуна карабай, өлкөнүн жана команданын алдындагы жоопкерчилигин сезип, машыгууну улантканын билдирди. Көңүл айтканы үчүн баарына, анын ичинде өлкөбүздүн президентине терең ыраазычылык билдирем.
Бул менин жашоомдо дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарында даярдануу учурунда болгон оор мезгил болду. Мен өлкөнүн жана команданын алдыңкы жоопкерчиликти сездим. Бул мени калып машыгууну унутууга түрттү. Мен өзүмдүн командам менен сыймыктанам жана алардын колдоосу үчүн ыраазымын. Эки оюнду катары менен жеңүү оңой эмес, бирок биздин максатыбыз дүйнөлүк чемпионатка тандоонун кийинки баскычына чыгуу жана биз жеңиш үчүн күрөшүүгө даярбыз. Кээ бир кыйынчылыктарга карабастан биздин командада жөндөмдүү оюнчулар бар. Биз келечек үчүн команда түзүп жатабыз жана биз жеңишке жете алабыз деп ишенем. Белгилей кетсек, Кыргызстан кытайлык Тайбейди ири эсеп менен жеңгенден кийин өзүнүн Д тайпасында 1-орунга көтөрүлдү. Ал эми улуттук курама команда 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарындагы акыркы 3 жеңишинин аркасында кайрадан ФИФАнын рейтингинде эң мыкты 100 команданын катарына кирди. Бул тизмеде жалпысынан 205 улуттук команда бар. Мындан 10 жыл мурун Кыргызстан бул рейтингде эң төмөнкү орундардын бирин ээлеп, ал тургай аны үмүтсүз алсыз команда катары тизмеден чыгарууну сунуштаган болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, регион, Бишкек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда 28-29 мартта күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Эң кейиш жана төмөн жерлерди суу каптоо, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарга селден суу каптоонун алдын алуу үчүн арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү ар кандай таштандылардан тазалоону сунуштайт. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.